Hazreti Davud aleyhisselam ошол Bani İsrail'ga пайгамбар olup, ошол коомго падыша olup kelgen учурда, ал киши эртең менен кечинде чыгып, элдин абалын сурап турчу экен. Кандай проблемаңар бар? Эмне жетишпейт деп. Ошентип сурап турган учурда бир күн Hazreti Davud aleyhisselamга адам сүрөтүндө болгон бир периште келип айтат. Sen ушундай жакшы пендесиң дейт. Бирок бир сенде бир кысылатың бар. Ошону таштасаң андан да жакшыраак болот элең дейт. Анан Давуд алейхиссалам адам сүрөтүндө болгон периштеден сурайт. Ал эмне нерсе? Ал кандай кысылат? Дегенде периште айтат: "Сен Байтулмалдан рызкыңды таап жейсиң" дейт. Байтулмал деген ортолук болгон акча. Жеке бир адамдын акчасы эмес, ортолук болгон акча мамлекетте болуп атат. Ортодогу бул жалпы элдин акчасы мындайга айтканда. Же бир ишкана, бир мечит, же бир медресе, ошол кандай бир жер болбосо, ошо ортого жанагы Баткенде болгон окуяга же башка бир жерлерде бир эме болсо, ошо ортолук акча деп коебуз ошону. Байтулмал деп айтабыз аны арабча. Ортолук акча, вакыфка түшүп аткан акча. Ал эч кимдин бирөөнүн акчасы эмес. Ал кимдерге айтылып түшкөн болсо, ошол гана тиешелүү. Бұл жерде ошол Hazreti Davud aleyhisselamга дагы эли чогултуп акча берчү экен. Бул Алла жолунда сиз мечиткеби, муктаждаргабы, жетим жесирлерге иштетиңиз деп ошол Давуд алейхиссаламга берчү экен. Ошол Давуд алейхиссалам өзүнүн дааватын кылып, динин жайтып, анан анын деле курсагы бар да. Үй бүлөсү бар. Ошонун четиден эми шарият мага уруксат берет деп, ошонун четинен рызкы алып жечү экен. Бул жерде Алла Таала же болбосо жанагы адам сүрөтүндө болгон периште айткан жок, харам тамак жеп жатасың деп. Адал нерсе бул. Ошол элдин жанагы жоопкерчилигин мойнуна алып, же болбосо азыркы имамдарыбыз башкалар ошентип аткандан кийин ошолорго бир аз эл өзү бөлүп чыгарып берүүгө милдеттүү. Бул адал нерсе. Жанагы Давуд алейхиссалам да айтат: "Ошол нерсени сен таштасаң" дейт. Sen özüңдүн колуң менен бир нерсени кесип кылып, амал кылып, ошонун айынан тамактансаң, рызкылансаң дейт, анда бүткүл фазилатың толук болот эле деп, жанагы адам сүрөтүндө болгон периште ушинтип жооп берет. Көрдүңүзбү? Канчалык бул өз колуң менен адал рызкы таап жөө канчалык зарылчылыгы бар ислам дининде. Пайгамбарларга ошол нерсени айтып жатат. Анан ошол жерде Hazreti Davud aleyhisselam Аллага жалынып жалбырап дуа кылат. "Ey Аллахым, мага ушундай бир кесипти үйрөткүң" дейт. "Ошол кесипти мага жеңил кылгың" деп дуа кылат. Дуа кылганда Алла Таала дуасын кабыл кылып, Давуд алейхиссаламга жанагы темир бар го, темирди амыр кылат, буйрук берет, темир ушунчалык жумшак болуп, жиптей болуп колуна ийилип берет. Анан ошентип Hazreti Davud aleyhisselam ошол темирди арканда ийип, жана согушта калкан болот го, ошолорду жасап, ошентип өз мээнети менен акча таап рызкыланган экен. Көрдүңүзбү? Ушундай улуу пайгамбарларга Алла Таала ошентип жиберип жаткандан кийин, сиз менен бизге дагы бул нерсе үлгү болуш керек. Адал рызкы табайлы. Арам нерсе кошулуп кетпесин. Орто акчадан сак болушубуз керек. Балабызга, аялыбызга жедирип алсак, анда ал үй бүлө өспөйт, өнбөйт дагы.